Жыл башталышында Ош шаарында дагы бир ири көпүрөнүн курулушу башталды. Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушуна бөлүнгөн каражаттын эсебинен үнөмдөлгөн 130 миллион сомго бааланган өтмөк Курманжан Датка жана Туран аймактык кеңештерин бириктирет. Анын узундугу 36 метр, туурасы жөө жүрүүчүлөр үчүн жолду кошкондо 22 метр. Жолдун жалпы узундугу 454 метр. Жалпы сметалык баасы 24 миллион сомду түзөт. Курулушка капсула марттын башында салынып, жыл этегине мерчемделген көпүрө сентябрь айында пайдаланууга берилди. Көпүрөнү улай эле Ошто алгачкы жолу футбол академиясынын курулушу башталды. Ошто тургузулган жападан жалгыз академияга өлкөнүн бүт аймактарынан футболчу болууну самаган өспүрүмдөр келип окушат. Анда жалпысынан 4 футбол аянты түшүп, экөөсү өспүрүмдөрдүн өз ара мелдештерин өткөрүүгө ылайыкташкан. Келечектеги футболчуларга спорттун чеберчилигин кылдат өздөштүрүүгө түзүлгөн шарттардан сырткары жатакана менен да камсыз кылуу жактары каралган. Мунун баары өзүнө камтыган академия 3 гектар аянтты ээлеп, 6 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдү кабыл алат. Учурда курулуштун 50% аткарылып калды. Мындан сырткары июнь окуясынан жабыркагандардан ашкан мам дирекциянын үйлөрү акыр аягы ипотекага берилди. Ипотека менен сатууга чечим чыккан 278 батирдин 42си бир бөлмөлүү, 120сы 2, 116сы 3 каналуу. Жеңилдетилген шартта каралган батирлер бюджеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн бөлүштүрүлдү. 30% алдын ала төлөнүп, калганы 7 жылда сом менен төлөп кутулушат. Бирок үстөгү менен мөөнөттүү мамлекеттик кызматкер үчүн кымбат болуп, берүү шарттары өзгөрдү. Ага ылайык 12 жылдык мөөнөт менен алдын ала төлөм 20%га түшкөн. Марттын башталышы Ош шаарында саясий окуялар менен коштолду. Мөөнөтү аяктаган 4-чү чакырылыштагы шаардык кеңештин ыйгарым укуктары жоголуп, жаңы депутаттар үчүн шайлоо жарыяланды. Ошентип 45 мандатка 9 партия ат салышып, жыйынтыгында КСДП, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс жана Бир Бул партиялары жеңишке жетишти. Депутаттардын көпчүлүгүн кайра эле мурдагы чакырылыштагы курамы толуктаган. Ал эми көпчүлүк коалицияга КСДП, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирди. Жаңы чакырылыштагы шаардык кеңеш мэр шайлоону 25 майга мерчемдеп, кала башчылыкка 2 талапкер ат салышты. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция Айтмамат Кадырбаевди көргөзсө, оппозиция Алишер Мойдуновду көрсөттү. Жыйынтыгында Кадырбаев 41 депутат добуш менен кайрадан кала мэри болду. Апрель айында нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Ош шаарында бир нече ирет сел жүрдү. Айрыкча Ленин жана Курманжан Датка көчөлөрүн улам-улам суу каптап, жөө жүргүнчүлөр менен автоунаалардын жүрүүсүн кыйындатты. Ага кошо эле тиешелүү кызматта борбордуу көчөлөрдү тазалай албай айласы кетти. Мындан сырткары андагы бир катар үйлөрдүн, жер төлөлөрдүн да суу каптап, материалдык зыянга учуратпай койгон жок. Ал ортодо Төлөйкөн айылында жүргөн сел 20дай малды агызып, 1,5 миллион сомдун тегерегинде чыгым келтирди. Күз келгенде Ош облусунда чоң жоготуу болду. Тагыраагы Москвадагы басмаканадагы чыккан өрттөн каза болгон 40 жаш кыздардын дээрлик жарымы облус тургундары болушкан. Алардын 6 Ош облусунан болсо, 2 Ош шаарынан. Маркумдар 2 күндөн кийин кичи мекенине алынып келинип, 1 күндө жерге берүү зыйнаты өткөрүлдү. Каза болгондордун жакындарына өкмөттүк деңгээлде материалдык колдоо көрсөтүп, өрттүн себептерин дыккат иликтөөнү көзөмөлгө алышарын белгилешкен. Ал тапта 6 жылдан бери июнь окуясынан жабыркадык деп жашап келген жаштык лагериндегилерге да конушунан жер бөлүнүп, ал жерден чыгарылган. Лагерь толугу менен бошотулуп, кайрадан эс алууга окуучуларды кабыл алды. Натыйжада 11 үй бүлөгө үй салганча убактылуу баш калкалаганга чатырлар тигилген. Бирок бөлүнгөн жер тилкелеринин мурдагы ээлери чыгып, эки тараптуу талаш башталып, шаардык мэрияга нааразычылык көбөйдү. Бирок шаардык мэрия берилген тилкелердин мурдагы ээлеринин аракетин мыйзамсыз деп тапты.
Кышка жакын өткөн жылы зилзаладан жабыркаган чайчиликтер турак үйүн тургузушса, айрымдары пайдубалын түптөөгө жетишти. Жалпы 120дан ашуун үйлөр 7 балдык жер титирөөдөн жабыркаган болчу. Ошентип турак үйүн калыбына келтирүү иштери бул жылы өз жемишин берди. Ошол эле учурда Ош облусунда социалдык объектилердин курулушу башка аймактарга салыштырмалуу көп болду. Узап бараткан жылдын аяк ченинде 30 автобус Орусиядан алынып келинип, шаар калкы үчүн пайдаланууга берилди. Аны менен шаар ичиндеги коомдук автотранспорт жетишсиздиги 50% азайды. Себеби Ош шаарында 100 орунду 30 автобус пайдаланууга берилди. Анын 15и мурдагы 12-каттамга берилсе, калган жарымы жаңы негизделген 13-каттам аркылуу жүргүнчүлөрдү тейлөөдө. Автобустардын артыкчылыгы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бардык шарттар түзүлгөн. Анткени менен айрым маршруттук каттамдар кыскартылганы айдоочулардын наразычылыгын жаратты. Анткени жаңы автобустар келип, мурдагы айдоочулар жумушсуз калышты. Асель Бусурманкул кызы, Бегим Аясанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак.